Alhamdulillah, Allah Taala maqtalar. Jana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam, salavatlar bolsun. Urmаттуу bir tuğanдар, bugün sizler менен biz inşallah imandaşып oturabız. Birinci sabagыбызды biz dünyanın Allah'ın астындагы орду туурасында алдык. Экинчи сабагыбызды солих амалдарда умтулуу туурасында алдык. Üçüncü sabagыбызда inşallah biz tawhid masalesini alabız da. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eң birinci başlaganda tawhid masalesinden başlaganda. Sebebi biz ушундай zamanda жашап атабыз. Жана бир ушундай жерде жашап атабыз. Tawhidке biz өтө muhtaçбыз да. Ар бир учурда адам tawhid masalесин билсе деле кээде унутуп же эсинен чыгып ширкеге түшүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн tawhidти дайыма мыкты билип ага амал кылыш керек болот да. Себеби кээ бир мисалы күнөөгө түшүп калган болсо же макрух нерсеге түшүп калган болсо бул күнөөкөр болот. А бирок ширкке түшүп калуунун коркунучтугу жаман да. Эмне үчүн ширкке түшүп калган болгон болсо ал эмне ыймандан чыгып кетет. Ширктин үстүндө өтүп кеткен болгон болсо ал эмне ал тозокто өтүп өлүп калат. Чоң ширктин үстүндө өткөн болгон болсо. Ошон үчүн ширктин орду исламда аябай коркунучтуу болгондугу үчүн биз tawhid маселесин сөзсүз алышыбыз керек. Ал эми ушул жерге келип tawhid маселесинен албай кетип калыш бул мүмкүн эмес да. Себеби бир адам болсо деле, эки адам болсо деле, андан да көп адамдар болгон болсо да сөзсүз түрдө tawhidтен кабар бериш керек да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem кезинде tawhidти жалгыз гана бир гана адам айткан да. Бир адамга жеткирген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem Аллах Таала өзүн эмне максатта жибергенин жана эң биринчи адам баласына важип болгон нерсе эмне экенин мына ушулардан кабар берген да. Ал эми мундан кабарсыз өтүп кетүү бул шариатта мүмкүн эмес да. Мисалы ошол хадистердин бири Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem Муаз ибн Жабал менен сапарда болгонунда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem Муаз ибн Жабалды эшегинин артына учкаштырып алган да. Эми азыркы учурда эшекти адамдар көп мине бербейт. Себеби азыркы учурда адамдар бийик кымбат унааларда минип эшекте миништи бир ушундай уят көрүшү мүмкүн да. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem ошол эшекти өзү пайгамбар бир эшекти минип алган, артында Муаз ибн Жабал олтурат да. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem Муазга: "О Муаз, сен Аллахтын пенделеринен болгон акысын жана пенделердин Аллахтан болгон акысы эмне экенин билесиң" деп суроо берип атат да. Суроону карагыла, ушундай сулуу да, мындай. Адам үчүн аябай түшүнүктүү да. Аллахтын пенделеринен болгон жана пенделердин Аллахтан болгон акысын билесиң дейт да. Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem бирөөгө мындай суроону бергенде дагы аябай жөнөкөй түшүнүктүү кылып берген да. А тиги сахаба дагы эмне кылган? Аны туура түшүнүп кабыл алган да. Ана тиги сахаба: "Жок, буну Аллах жана элчиси билет" десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem Аллахтын пенделери болгон акысы ал дейт Аллах Таалага эч нерсени шерик кошпой жалгыз өзүнө сыйынып дейт. Ушул экен да. Аллах Тааланын бизден болгон акысы ушул экен да. Аллах Таала бизди жаратты, рызкы берди, ден соолук берди, баардыгын берди. Анан жөн гана бизди ээн талага жер бетине таштап койбостон бизге пайгамбарды жиберди. Жана пайгамбардын өзүн гана жиберип койбостон пайгамбар менен эмне? Куран түшүрдү. Куранда Аллах Таала баардыгын баяндады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem'га Жибрил алейхиссаламда 7 кабат асмандын үстүнөн Жибрил алейхиссаламды түшүрүп турду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem'га Жибрил алейхиссалам келип, Аллах Таала эмнеден буйруп атат? Жана Аллах Таала эмнеден кайтарып атат? Ошол баардыгын мына ошондой вахилер түшүп атты да. Тынбай вахилер түшүп атты. Эмне үчүн? Ошол адам баласы жер бетинде адашып кетпей, ширкке түшүп, бидатка түшүп, динден чыгып, имандан чыгып, Раббысына каршы келген бир иштерди кылып кетпей, Раббысына сыйынып кайта бейишке киришүү. Субханаллах. Аллах Таала өзүн жер бетинде пенделерди түшүргөндөн кийин кайта ошолорду корулуп таштап койбостон, кайта эмне? Өз рахматы менен бейишке киргизүү үчүн мына ушундай Аллах Таала эмне? Нематтар бизге берген да. Ошон үчүн бул tawhid кимдин акысы экен? Аллах Тааланын акысы экен да. Буну бирөөгө берип коюу мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес.
Ал эми хадистин уланысында ал эми адамдардын Аллахтан болгон акысы дейт, кимде ким Аллах Таалага эч нерсени шерик кошпой жолго турган болгон болсо, Аллах Таала аны азаптабосу дейт да. Көрөбү? Ошон үчүн биздин Аллахтан бизден болгон акысы эмне экен? Аллахка эч нерсени шерик кошпой тавхидтин үстүндө жолугуш керек экенбиз да. Көп адамдар ушул нерсени Аллахтын акысын түшүндүрбөйт. Мисалы, мондай мисал келсек турарак болот да. Мисалы, бизди апабыз 9 ай көтөрдү. Анан кийин адам акылга жеткенче 7 жашка чейин бакты, чоңойту. Анан 18ге чейин окутту, чокутту. Түн менен уктабай, кыйналып, сен тамак жегенче канча деген күчүн кетирген, нервин кетирген. Анан сен чоңойгончо окутуп, ой, мен эттен айтпай эле коелу да. Анан сен чоңойгондон кийин жөнөкөй мисалда апаңды, менин апамды, атаңды, атамды башка бир Африкада бир кара аял менен кара кишини менин апам ушул, же атам ушу десең, энеңдин абалы кандай боло калат? Сен энеңдин сенден болгон акысы эмне эле да? Сен ага кызмат кылышың керек эле да. Тура отура эмеспи? Ал сени эмне өмүр бою сен эмне ушул тапкан тыйынын ушул өзү жебесе дагы ушул балам жесе экен деп, өзү кийинбесе да балам кийинсе экен деп, өзү мустак жерде жатса да балам жылуу жерде жатса экен деп, сага болгон дүйнөсүн сага армандап сенден чоң үмүтү бар эле да. Ушул балам чоңойсо менин бактылуу болушума себепкер болот. Ушул балам чоңойсо мени багат, чагат. Менде ушул бир гана үмүтүм, тилегим ушул баламда. Ушул балам иншалла жакшы болсо, мен иншалла көрөсүңөр ушундай жаштарга жетем деп армандап жүргөн канча деген энелерди, канча деген аталарды көрүп тура эмеспи? Бирок сен ошентип жүрүп ошондой убакытка келгенде бир караныбы же агымбы башка бирөөдө эмне апа деп ата деп кетсең, ошол жерден апаң кандай абалда калат? Кандай абалда? Элестеш мүмкүн эмес да, туурабы? Элестеш мүмкүн эмес ал. Мүмкүн эмес да. Ал энеңдин бул себепкер болгону, сен дүйнөгө келгениң, сенин дүйнөгө келишиңе, жана эмне чоңоюшуңа бир себептерди кылды да. А бирок Аллах Тааланын бизге берген нематы. Бизди эненин ичинде жаратты. Акыл берди, ден соолук берди, эки көз берди, кандай нематтар бар Аллах Таала берген. Нематтарын элестетиш бул мүмкүн эмес да. Ин таудду нематулла ла тухсуха дейт. Эгер силер Аллах Тааланын берген нематтарын санай турган болгон болсоңор, анын чегине жетпейсиңер дейт. Аллаху акбар, урматтуулар. Ошондой нематты берген Аллах Таала сени ушундай бир акыл берген учурда, акылыңа жеткенден кийин, балагатка жеткенден кийин, Раббың Аллах Тааланы таштап коюп туруп, башка бирөөгө мени Раббым, менин энем баланча деген сыяктуу, менин атам тигинче деген сыяктуу, менин Раббым, Кудайым баланча кабыр ээси, же баланча арбак, же баланча умайене, же болбосо баланча деп туруп, Аллахтан башка бирөөлөрдү Кудай кылып кетсең, Аллах силерден разы болобу? Разы болбойт, урматтуу, туурабы? Аллахтын акысын сен кимге бердиң? Аллахтын акысын башка бир Аллах жараткан, алтыс болгон, Аллахка муктаж болгон бир макулукка берип койдуң да. Аллах Таала эч качан кечирбейт муну. Эгер сен ушунун үстүндө өтүп кете турган болгон болсоң, Аллах Таала Куранда эмне дейт? Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша дейт да. Аллах Таала өзүнө шерик кошкон пендесин эч качан кечирбейт дейт. Андан башка күнөөлөрдү Аллах Таала кааласа өз ырайы менен кечирип беришет. Кааласа Аллах Таала адилеттүүлүгү менен кабырдан же тозоктон азаптап туруп, акыртып эмне? Ыйман ээси болгону үчүн, тавхид ээси болгону үчүн бешикке барасың да. Ал эми сен ширктин үстүндө өткөрө турган болгон болсоң, чоң ширктин үстүндө, анда сен кабырдан да азапталасың, Аллах сактасын, тозокто да түбөл кыласың да. Туура мушриктер, мунафыктар, пайгамбарыбыздын учурундагы пайгамбарыбызга зыян берген мушриктер кандай азапталса, сен да ошолордун деңгээлине барасың. Көрсөңөрбү? Урматтуу туугандар, Аллахтын акысын карагыла. Ушул Аллахтын акысын бирөөгө берип койгон өтө этият болот. Азыр эмне көп? Ширктин түрлөрү көп да. Ошол ширктин түрлөрүнө билбестиктен түшүп калышыңар мүмкүн да. Азыр кимдер көп? Адамдарды ширкке чакырган адамдар көп. Адамдарды бидатка чакырган адамдар көп.
Бул хадис Бухариде келет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абдулла Масудтан келген хадисинде мындай деп атат: "Мен мата ва хуа яду лиллах нидан дахала нар" дейт. Ким Аллах Тааладан башка бирөөгө дуа кылган абалда дүйнөдөн өтүп кете турган болгон болсо, ал эмне? Дахала нар, тозокко кирет дейт. Хадис Бухариде келет. Карасаңдар, канча деген адамдар Аллахтан башка дуа кылып кетишкен да. Аллахтан башка баланча кабырга, канча деген мазарларга барышып атат, адамдар ширкке чакырып атат. Жада калса ширкке ушундай азыр кредит алып кетип атат да. Адамдар кредит алып кетип атат. Ушундай бир мазар бар экен. Ошол мазарга чакырып жүргөн адамдар, аларда кийимдерин көрсөң, кийинген кийимдерин, биз алардын жанында бир көчөдө жүргөн адам болуп калабыз да. Алар аппак селде кийип алган эркектер, аппак чапан саймасы менен, кыргыздын саймасы менен, буттарында маасы капкара жылтыраган, майлап койгон аны, шымдары Аллах бир колдорунда жылтыраган тесме, сүйлөгөндө ритм эле ушундай жумшак. Кээ намаз окушу мүмкүн. Бирок эмнеге чакырат алар? Мазарга чакырат да. Келет дагы: "Урматтуу тууганым, сизди ата чакырып атат" дейт да. Анан сен жашынакай жүрсөң, сага бирөө келип ата чакырып атат десе, кайсы ата дейсиң да? Десең: "Тууганым, сиз билбейсизби? Баланча жерде, баланча деген Түркменистанда же баланча жерде баланча деген ата бар. Ошол сизди чакырып атат. Сиз ал атанын ордун билбейсизби? Сиз барыңыз керек. Сиздин астыңыз бар экен, артыңыз бар экен, бияңыз бар экен, тияңыз бар экен" дейт. Кызыктырат. Сиз барбасаңыз болбойт дейт. Сиздин аякка барсаңыз багыңыз ачылат дейт. Жолуңуз ачылат дейт. Тилектериңиз орундалбай жүргөн экен, тилегиңиз орундалат дейт. Ар бир адамда тилектер бар да, туурабы? Алар жалпылап коет да. Тилегиңер бар дейт. Сен: "Мен чындап эле тилегим бар болчу." Көрсө ошону билип койгон турат деп ойлойсуң да. Сиздин тилектериңиз орундалбай жүргөн экен, ошол тилектериңиз орундалат. Мениби десең, ооба, именно сизди дейт да. Ушул айылдан биздин ата именно сизди таанып алды дейт да. Субханалла. Өзүнчө маселе да. Сиздин өзгөчө ата экенсиз дейт да. Именно сизди таанып алды, барбасаңыз болбойт дейт да. Кандай барыш керек десе, эми ошондой болгондон кийин ошол атага жөн барбашыңыз керек дейт да. Бир кой жетелеп алыңыз, барып курбандык чаласыз дейт да. Акчам жок дейт да. Субханалла дейт да. Эми дүйнөгө эле акча таап атасыз го дейт да. Бияка деле кетирип атасыз, тияка деле кетирип атасыз. Эми ушул ата чакырганда барбай койсоңуз, сараңдык кылсаңыз анда бүткөнүңүз дейт да. Эмне үчүн кредит албайсыз дейт да. Албайсызбы кредит дейт да. Бул эми өтө маңыздуу дейт. Сиздин бакытыңызга жетиш үчүн мына ушул нерсени тосуп турат дейт да. Кредит болсо да алып барыңыз дейт да. Анан баягы эмне? Барат дагы банктардан кредит алып туруп, анан кочкорусун жетелеп алып туруп, анан ошо калып анан курмандык чалат да. Ошол жерге барып мен чакырган экен деп анан эмне? Дуа кылат баягы атасына. Ал атасын көрбөйт деле, бирок бир ата деп коет, атын айтып коет. Аны билесиңер, мазардын ар бир өзүнүн атасы бар. Ошол тилек кылыңыз деп дуа кылыңыз дейт. Ошондо кимге дуа кылган болот? Аллахка дуа кылган болобу? Аллахтан башка дуа кылган болот дагы. Ошонун үстүндө анан эмне? Дүйнөдөн өтүп кетет да. Жада калса, ошол мазарга барганда, эми баягы чакырган адамдар шайтандын достору да, адамдарда болгон шайтандар да, баягы шайтандар айтышы мүмкүн, баягы чакырып берген, биз ага көрүнөбүз деп коюшу мүмкүн да. Анан баягы мазарга баргандан кийин аппак кийим кийген, чапан кийген, мазардын үстүнөн, кабырдын үстүнөн баягы бир ата көрүнөт да. Адамдын келбетинде нары азырып кетип жок кетет да. Ал ким? Шайтан да. Анан тилер көрдү да шайтанды, бир адамдын келбетинде көрдү. Биз атаны көрдүк деди. Сен ыраазы эле чакырыпсың бизди. Болду эмес, каалайбыз деп туруп анан эмне? Ошол жерге коюн муздап, ошого арнап курбандык чалып, тилектерин кылып, анан кийин эмне? Бул бизге Аллах Таала бир немат берди, жакшылык берди деп эмне? Жанагы чакыргандарда жөн айтып койбойт ал. Арасында Аллахты кошуп коет. Намаз оку деп коет. Бирок сен Аллахка ширк кошсоң, сен намазыңдын эмне кереги бар? Туурабы? Пайдасы жок да. Ширк кошсоң. Мына ошентип анан кийин мазарларга чакырып атат. Жана башка кишилерди чакырат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бул хадисте ким Аллахтан башка дуа кылып өлө турган болгон болсо, ал тозокко кирет дейт да. Хадис Бухариде.
Муслимден келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Мен лақияллаха ла юшрику биги шайан дахалал жанната" дейді. Кимде-ким Аллах Таалаға еш нәрсені шерік қошпай жолға тұрған болған болса, ал бешке кіреді. "Оман лақияху юшрику биги шайан дахалан нар" дейді. Әлем кимде-ким Аллахқа жолыққан учурда Аллахқа бір нәрсені шерік қошқан авалда жолға тұрған болған болса, ал қаяққа кіреді дейді? Ал тозақ кіреді дейді. Хадис Муслимде тағара. Мынаки ширк толып тұр қазір. Мазар өзінше фитна. Адамдар ширкке түсіріп, сыртынан намаз оқыған адамдарды, сыртынан намаз оқығанменен бір жүрегінде Аллахтан башқа ибадат арнап атауы, құрбандықшы бола атауы, Аллахтан башқа дуа қыла атауы, мына ушының бары ширк болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи учурунда Меккеде қанша ишендер болған, 360 дейді. Жана қанша деген ишенимдер болған, 100 деген, 1000 деген турамды ишенимдер болған адамдар жүректерінше арбақтарға сыйыну, Қыдыр деген қолдайды деген, жана башқа баланча мазар қолдайды, тигинче аулия қолдайды, тигинче тал қолдайды, тигинче орын берекелі, тигинкүрге барсаң мындай, бұл мындай деп өтө көп деген 100 деген 1000 деген шектер бар эле. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ошол шектердин бардығын мұсылмандардың жүректерден чыгаруу үчүн канча жыл кызмат кылды? 10 жыл намаз фарыз болбой, бир гана тавхидке чакырган адамдар, бир гана тавхидке чакырган урматтуу туугандар. Анан намаз фарыз болгон. Пайгамбарыбыз тавхидке 23 жыл бою чакырган экен. Караңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ширктердин бар түрүнө кайталган. Имран ибн Хусейн деген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир адамдын колунан ушундай бир эмнени көрөт? Билеликти көрөт да. Ушул булчумуна билеликти илип алган. Пайгамбарыбыз сурайт ошондон, эмне үчүн илип алганын? Кара, пайгамбарыбыз адеби бар да. Адептүү адам болгон да. Жөн эле ойноп таңынып алганбы? Же андай бир таасир бар деп таңынганбы? Билет да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ма хазиге эмне тагын алгансың деп сураса, баягы адам эмне дейт? Минал вахина. Мен бир ушундай колум сыздатып ооруйт. Булчумдарым, ошол сыздатып ооруганга шифа болсун, аяқсын деп тагын алдым дейт. Каралы, аяктысын депчи. Ошондо пайгамбарыбыз айтат да, "Инзиха" дейт да. Буну ыргыткын дейт да, таштагын дейт да. Ыргыды таштагын дейт. Тезинен дейт. Фа иннаха ла тазидука ила вахнан. Бул нерсе дейт, сенин ооруңду гана арттырат дейт. Себеби адам бир нерсени тагынып, бир нерсе тууралуу шифа берет деп ишенип турган болгон болсо, Аллах Таала ошого таштап коет дагы, ошол оорусун шайтан эмне арттырганда көрөңбү? Ошон үчүн могу тезинен алып ыргыткын дейт, болбосо могу сенин ооруңду андан 5 бетер эмне арттырат дейт. Сен шифаны ким берет? Аллах берет. Алим Аллах Таала ошол ишенген темириңе, ташыңа, жалбыраңа таштап койгон болсо, сага эч ким шифа бербейт. Алыс болуп, денеңе да алыс болосуң, ыйманыңан да бүттүн алыс болуп корбосун дейт пайгамбарыбыз. Пайгамбар сөзүн улансын айтат. Фа иннака ламитта ва хия алейка ма афлахта абадан дейт. Эгер сен дейт, ушул нерсени тагынган абалда дүйнөдөн өтүп кете турган болгон болсоң дейт, сен эч качан ийгиликке, бактылыкка жетпейсиң дейт. Алла, караңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимге айтып атат буну? Сахабага туралы, сахабага айтып атат. Бир риваяттарда ушул сахаба ким болгон дейт? Имран ибн Хусейн өзү болгон дейт. Ушул нерседе сен өтүп кете турган болсоң, бул дүйнөдөн ушул нерсени таңган абалда өтүп кете турган болсоң, сен эч качан ийгиликке, бактылыкка жетпейсиң дейт. Каралы. Хадис сахih. Ахмадта келет, хадис сахih. Эми алымдар айтышат. Эгер дейт сахаба ошол шакекти же билеликти ушундай ишенимне шифа берет деген ишенимде тагынган абалда өтүп кетип, ал бактылыкка жетпей турган болгон болсо, ийгиликке жетпей турган болгон болсо, 14 кылымдан кийин биз ошондой нерсени тагынып, ошондой ишеним менен өтүп турган болгон болсо, биз каяктан ийгиликке жетебиз? Эгер сахаба ийгиликке жетип бактылуу боло аткан болсо дейт. Түшүнүктүү маселе? Эгер сахаба ошол нерсе менен өтүп кетип бактылыкка, ийгиликке жетпесе, азап көрө турган болгон болсо, анда биз андан 5 бетер дейт. Көрсөрбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, өтө аялаш керек. Окбат ибн Амирден келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат:
Мен тааллаqa тамиматан фала атамаллаху лаху дейді. Пайғамбарымыз айтады, кімде кім тұмарды мойына тағына тұрған болмаса, тұмарды мойына еле тұрған болмаса, тұмар тағынып жүре тұрған болмаса дейді, Аллах Тағаланың дейді көздеген мақсатын ішке ашырмасын дейді. Бізде тұмарлар бар ле, мұрын тұмарлар бар ле, ішінде кейбіреулерге Құран салып қойды ле, кейбіреулер болса ішіне эмне баяғы көз аштар болады ле, көз аштар шайтанның баяғы руқияларын, өзінің немелер бар да, шайтанның лидерлерінің аттары бар, ошо аттарын жазып қойды ле, Құран емес та. Ошо не сен тағынып жүреді, ошо ширк ле да. Сен тұмар тағынып жүресің, ошо тұмар пайда береді десің, а тұмардың içinde эмне? Аллахтан башка ширктерге чакырган шайтандардын лидерлеринин аттары да. Каралы. А биз ошону мусулманбыз деп тагынып алып, ошол коргойт деп жүрөбүз да. Каралы, урматтуугандар. Ошондой деңгээлде жүрүп да. Ошону айтат, кимде ким ошондой тумарды таңган абалда жүрө турган болсо, Аллах Таала ошонун көздөгөн ниетин ишке ашырбасын дейт да. Ал эми хадистин мыйнасында "Ваман тааллаqa вадатан фала вада Аллаху лаху" дейт. Ал эми кимде ким ракушканын баягы немеси бар го? Сырты. Катуу, а? Ошондой менен мурункучуларда тумар сыяктуу болуп илип алышкан да мурункуларчы. Деңгизин алдынан алып чыгат да, аябай сулуу да алчы. Ошону илип алат да, ошол нерсе пайда берет, көз тийүүдөн сактайт, жана башка ишенимдер болгон да. Кимде ким ошондойду таңына турган болмосо дейт, Аллах Таала ошого таштап койсун дейт хадисте пайгамбарыбыз. Элестетип көргүлө. Эгер сен Аллах Тааланын бүткүл затынын коргоосунан чыгып, бир сууда жаткан бир Аллахтын жараткан макулугунун бир кийими деп койсок болот да. Кийими деп койсок болот, а? Сен ошонун ичинде жашайт да алчы. Ошо кийимин тагынып ушул коргойт десең, Аллах Таала ошого таштап койгон болсо, ал сага эч качан пайда бере албайт. Тескерисинче ошого ташталганың үчүн сен дүйнө ахиретте бакытсыз болосуң. Эң алсыз нерсеге ташталган болосуң. Көрсөңүзбү, урматтуугандар? Башка хадисте "Ман тааллаqa тамиматан фақат ашрака". Башка хадисте кимде ким тумар тагына турган болмосо, ал чындыгында Аллахка шерик кошду дейт. Көрөңүзбү? Урматтуу туугандар, ушул нерселерди мен айткан жокмун да. Ушул нерселерди ким айткан бизге? Аллах Таала асмандан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга элчи жиберип, биз жер бетинде тандап алган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү айтып отурат да. Өзү айтып, эгер ушундай хадистерди кабыл албасак, аларга мойун сынбасак, ыйман келтирбесек, анда эмнеге ыйман келтиребиз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге эмне үчүн өткөн? Ошол ушуга ыйман келтиргиле, ушул эмнени айтса ошону кылгыла, ушуга ээрчигиле деп Аллах Таала жиберген да. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам карала, кымындай бир эмне, деңиздеги эмне бир жаныбардын сыртындагы ракушканы айтып атат да. Ошол нерсенчи. Эмне үчүн? Аны эскерип атат пайгамбарыбыз, себеби адамдардын жүрөгүндө ошол пайда берет жана зыян берет деген ишеним болгондугу үчүн да урматтуу туугандар. Туура отура эмеспи? Эмеси айтпайт эле да. Көрөр, эмеси айтпайт эле, пайдасы эмне айтканда? Эгер пайдасы нерсе болгон, бирок элдин арасында ошондой ишеним болгондуктан пайгамбарыбыз ошол ишенимди чыгаруу максатында ширк экенин баяндаш максатында айтканда көрүңүздөр. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Башир Ансаридан келген хадисте, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сапарда болгонумда пайгамбарыбыз саллаллаху бир адамды дейт, ушундай бир жака жибер дейт, эмне максатта дейт? Малдардын моюнуна кылдарды байлап, же мончокторду байлап коюштан кайтарып жибер дейт да. Арабтарда ушундай нерсе болгон экен. Мисалы, жакшы бир мал болгон болсо, ошол малына баягы жаны билесиңерби? Арабтар жаатат. Жаатып баягы кеби мергенчи бар го, ошо жаатып жаас эмнеден болгон? Ичегисинен болгон. Анан ошол ичегиси үзүлүп калганда, жарабай калганда ошол ичегин алат да, бул берекелүү дейт да. Себеби бул көптөгөн аңчылыкка чыккан дейт да. Көптөгөн жаныбарларды өлтүргөн, аябай берекелүү дептен ошону кайка илип койгон. Көз тийбесинде өзүнүн жакшы көргөн атына, же төсүнө, же коюна илип койгон да. Же болбосо мончокторду илип койгон. Көз тийбесинде. Бизде мончоктор бар го? Ар кандай өзүнүн арабтардын өзүнүн мончоктору болгон, ошо илип койгон да. Эмне максатта? Көз тийбесин, багып аткан болгон болсо, жакшы көргөн мал болсо, көз тийбелип калбасын деп ушундай ишенимдер болгон. Этти бир Аллах Таалага ширк болгон ишенимдер болгон да. А пайгамбарыбыз сапарда элчи жиберип, адам жиберип, ошонун баарын алып салсын, үссүн баарын жок кылсын деп пайгамбарыбыз адам жиберген да, көрөбү. Урматтуу туугандар, бизде деле бар го, турабы? Бизде аттарга эмне тумар келип коет.
Бұл ширк. Себебі пайданы, зиянды кім береді? Аллах береді. Оруны берсе дағы Аллах береді. Оруға шифа берсе дағы Аллах береді. А біз емне? Көзмоншақ тақпай ауыз аттарға жалына емне? Көргөзбөй, ешкім көргөзбөй, içine тумар тақпай ауыз. Ошол пайғамбар учурундағы мушриктерден эмне эмес? Ошолордун бардыгын пайгамбар үзүшкө жок кылышка буйруганда. Үзүп жок кылышка буйруган урматтуулар. Андай бір төмөндүккө түшпөш керек. Аллах Таала бизге Куран түшүрүп, ыйман ээси кылгандан кийин мындай төмөндүккө барыш керек урматтуулар. Бүттүгү ширк булардын баары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи башка алимне, башка хадисте Али радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи мага 4 сөздү үйрөттү дейт да. Биринчиси ланаллаху мен забаха ли гайриллах дейт да. Кимде ким Аллахтан башка арнап мал сое турган болгонсо, Аллах Таала ошону эмне өз ырайы менен алыстатып каргыштады дейт да. Каргыш кылды дейт да. Карагыла. Кимде ким Аллахка ширк кошо турган болсо, Аллах Таала эмне аны өзүнүн ырайы менен алыстатып эмне аткен? Каргыш кылат экен. Каргыш деген эмне десе алымдар? Өзүнүн ырайы менен алыстатуу дейт да. Эгер сен Аллах Тааланын мээри менен ырайы менен алыстаган болгонсоң, сага ким ырайым кылат? Аллах Тааланын каргышы болгон болсо, сага кимдай Аллахтын каргышынан сени ким куткарат? Ошон үчүн кабыр ээлерине, мазарларга, жана башка талдарга, таштарга, үңкүлөргө барып Аллахтан башкага мал арнап курбандык чалуу мүмкүн эмес. Жана лөлүлөр бар, билесиңерби? Ошолор келет дагы шарыгдырга. Эмне десең, балаңа мен айыктырам дейт, сен мага баланча өңдөгө коросту, же баланча өңдөгө эмне? Койду алып келген дейт да, союп келген дейт да. Союп келген, мен балаңа шифа берем дейт да. Же болсо сыйкырчылар эмне дейт? Өлүп калган иттин башын алып кел дейт. Башын алып кел дагы эмне? Балаңдын башына коюп кой дейт. Жалаң эмне? Булар шайтандар менен мамиле кылгандыктан шайтандар жалаң нерсеге буйройт да. Жада калса илимдер айтат, шайтан ушундай нерсеге буйройт дейт. Жада калса оорудан сени аягыш үчүн, бир адам мисалы сыйкырчыларга, көз ачтарга барган болгон болсо, же өлүлөргө барган болсо, айыктыр деп. Сен дейт, бир малды соесуң да, ошол малдын канын аласың да, ошол канына 7 күн жатасың же 40 күн жатасың дейт да. Баягы канын паласка төгөт дагы бир күлөнкө мененчи. Анан үстүнө канды куят дагы, анан ошону оронуп жатат экен да. Эмне бул? Алда бир 5 мүнөт эмес ал. Ошол канда жатат байкуш. Карагыла, адам бар го, адам. Эгер Аллах асмандан түшүргөн дининен айрылса, мал же малына төмөнгө чыгып аткан да. Көрөбү? Се Аллах Таала Куранда улайка кал анам бал адол дейт да. Алар эмне? Иман келтирбегендерди Аллах Таала айтат, алар мал дейт. Мал сыяктуу, жада калса малдан төмөн дейт да. Эмесе мындай иштерди кылуу мүмкүн эмес да. Ал эми кимде ким Аллахка иман келтирген болмосо, алхамдулилlah жүрөгү тынч, эч кимден коркпойт. Бардын нерсе Аллахтан болот. Аллахтан башка эч нерсе зыян бере албайт деп эмне? Кете берет экен да. Ал эми Аллахты жүрөгүнөн чыгарган адам 100 деген ишенимди киргизет, ар нерседен коркуп жүрө берет экен да. Көрсөтөрбү? Тарих ибн Шихаб деген рият кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Дахалал джанната раджулун фи зубабин ва дахалан нара раджулун фи зубабин." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, бир адам дейт, бир чымын себептен бешке кирди, бир адам бир чымын себептен тозок кирди дейт да. Десе баягы сахабалар, Аллахтын ичи кандайча дейт. Мурун өткөн заманда дейт, бир адам сапарда кетип атып, бир кыштактан бир айылдын жанынан өтөт экен дейт да. Өссө баягы кыштактын ээлери ушундай өздөрүнүн сыйнатан кудай болгон экен, баягы эки адамды баягы жолун өткөрүп экен да. Шарт коет экен. Силер биздин сыйнап турган кудайыбыз бар, айылдын башында. Ошол кудайга бирдекен курбандык чаласыңар, болбосо жок дейт экен да. Болбосо өлөсүңөр дейт экен да. Ошондо баягы эки ойлонуп туруп, бирөөсү эмне дейт экен? Лайса инди шайн уқариба. Менде буга курбандык чалып турган эчтеке жок, жанымда кой жок мен жанымда. Сапарда жүрөм, эчтеке жанымда жок болуп атат десе, тигилер
қариб уалау зубабан. Сен қойың болбосо, чымын болса деле чымынды ниет кылып туруп, башын үзүп туруп ниет кылып чытап койсоң, ырып койсоң, биздин Кудайыбыз ошону деле кабыл кылат экен да. Десе баягы эмне? Чымынды алат дагы ниет кылып туруп курбандык чалып ыргытат. Тигилер кой берет, бирок карагыла. Пайгамбар ушул адамды тигил адамдар кой берди дейт сапарында. Бирок натыйжасы өлөт да, өлгөндөн ал эме пайгамбар тозок кирет дейт. Шайтандар жада калса эмне? Ниетке маани берет экен да. Ал койго эмес сен пил же төө же ой союшун шарт эмес экен аларга. Эң негизи сен ниетиңди ушул баланча мазарга же баланча нерсеге сыйынса болот, курбандык чалса болот деп эле жүрөгүн ишенип койсоң, ошонун өзү ыймандан чыгарып ширк болгонун шайтандын өзү билет экен да, жада калса көрүңөр. Биз билбейбиз байкушубуз. Шайтан билет экен. Силер аны жөн эле мындай чымың деле ыргытып, ошону ниет кылдырып эле койсоңор болду деп коет аларгачы. Аналар эмне? Ошону кылдыртат. Мына ошол адам ошол чымын себептен чымынды тиги арнап курбандык чалгандыгы үчүн динден чыгат дагы аягында тозок кирет. Экинчи адамга келип сен да курбандык чал десе, мен Аллахтан башка эч кимге курбандык чалган эмесмин, жана чалбайм дейт да. Дегенде тигилер башын алат. Бирок пайгамбарыбыз эмне дейт? Ушул адам өлүп калганы менен бирок бешикке кирет дейт да. Карагыла. Ошон үчүн жада калса, мисалы, алымдар айтышат, сен бирөөгө курбандык чалбай эле кой, бирөөгө сыйынбай эле кой, дуа кылбай эле кой. Сен жада калса жөн эле өзүң ишенимиңде дейт да. Баланча жерде мазар бар, же баланча жерде бир аланча олия бар, баланча кабыр бар. Ошого сыйынса болот, дуа болот деп жөн эле дуа кылбасаң да, курбандык чалбасаң дагы, сыйынбасаң да, жүрөгүң жөн эле болот деп ишенип койсоң, ошонун өзү сенин ыймандан чыкканга жеткиликтүү дейт. Түшүнүрсүң маселени? Себеби сен эмне деп көрөсүң? Ишенимиңде Аллахка сыйынса болот деп көрөсүң, жана ошондой эле эмне? Жүрөгүң баланча мазарга сыйынса да болот деп көрөсүң да. Ошондо Аллах менен теңеп койсуң. Ошон үчүн мусулман эмне деп көрүш керек экен? Дүйнөдө Аллахтан башка сыйына турган зат жок. Аллахтан башка бүттүгү эмне? Мүмкүн эмес сыйынуу. Баланча мазарың болобу, ташың болобу, тооң болобу, айың болобу, күнүң болобу, бүттүгү мусор. Сыйынуу мүмкүн эмес аларга. Аллахтын жараткан макулугу натыйжасы мусорго айланат. Деп мына чын ушундай ишениш. Ал эми ишенимиңде сыйынса болот деп ишенсең, бул сен ыймандан чыкканың ушу жеткиликтүү. Себеби эмне? Сен арнабасаң да жүрөгүң эмне? Ниетиңен Аллахка теңеп атат, ширк кошосуң да, көрүңөр. Сен ширк кошконың бул жеткиликтүү да. Мына урматтуугандар. Пайгамбарыбыз Али ибн Хусейн деген хадисте, Али ибн Хусейн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырынын жанына бир адам барып алып, бир кычыктан кирип алып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дуа кылган көрөт да. Ошондо ал кайтарат аны. Пайгамбарга дуа кылбагын. Пайгамбар эч кандай пайда бере албайт. Зыян да бере албайт. Аллахка дуа кылгын. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисинде ла таттахизу кабри айдан, менин кабырымды адамдар жиналып майрамдай турган орунга айландырбагыла. Вала буютакам кубран, жана үйүңөрдү намаз окулбай турган кабырга айландырып албагыла. Фаинна таслимакум яблунатум айна кунтум. Силердин мага берген саламыңар кайсы жерде болбола мага жетет деп айткан дейт да. Жада калса, мурунку учурда эле кээ бир адамдар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дуа кылчу экен да, кээ бир адамдар. Ширк кошкон. Кабырына капталган келет да бир жерден. Кабырдын өзү эмес, жанында бир туруп турган нерселер бар, ошо жакыныраак барып алат дагы. Анан жашын алып Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дуа кылчу экен да. Урматтуу туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дуа кылуу мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз биз окшогон эле адам. Пайгамбарыбызда эки нерсе бар, бизде бир эле нерсе бар. Пайгамбарыбыздын эки нерсенин бири эмне? Ал биз окшогон эле Аллах Тааланын кулу. Экинчи бизден арт нерсеси эмне? Ал Аллах Таала биздин арабыздан өзүнө жер бетиндеги пайгамбар, элчи кылып тандап алган да. Элчиге, пайгамбарга сыйынуу мүмкүнбү? Сыйын эмес, ал тескеринче пайгамбарлардын бардыгы Аллахтын өзүнө сыйынууга чакырышкан да. Ага сыйынып дуа кылуу бул ширк. Кимде ким пайгамбарга дуа кылса,
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир нерсени үмүт кылса, коргойт, колдойт, сактайт деп ишене турган болсо, бул ыймандан, исламдан чыгат да. Ал эми Аллахтан, Аллахым кыямат күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шафаатынан насип кыл деп дуа кылса, кыямат күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шафааты бар нерсе. Ал ешким кайтарбайт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнөн эчтеке суралбайт да. Пайгамбарыбызга дуа кылынбайт. Кимге дуа кылынат? Аллахка дуа кылынат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде "Ман атa'аррафан ав кахинан фасаддакаху бима якул факад кафара бима унзила ала Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам" дейт. Пайгамбарыбыз айтат хадисте, кимде-ким көз ачыкка же сыйкырчыга келип ошонун айткан нерсесине ишене турган болгон болсо, ал эмне мага түшкөн Куранга, шариатка капыр болгон болот дейт. Ошон үчүн азыркы учурда сыйкырчылар көп. Мурунку өткөн замандарда ар бир айылда бирден сыйкырчы болгон да. Ар бир айылда адамдар эмне ошо сыйкырчыга барат дагы, бир ортосунда талаш болгон болсо, ошол талашты сыйкырчылар чечип берген да. Бирдекеси жоголсо, ошо көз аштардан сураган дагы бир проблемасы болсо, ошол чече турган болгон да. Ошон үчүн урматтуу балдар, азыркы учурда мисалы Ош базарга барсаңар, же кээ бир жерге барсаңар, жада калса кээ бир айылдарда сыйкырчы болушу мүмкүн, же көз ачык болушу мүмкүн, же жанагы неме деп коет бизде, бүү деп коет, бүү деген билесиңерби? Колунда камчысы бар өзү, сорго жүрөт дагы ушу. Кекирим коет кеде. Ошолор булар шайтандын адамдардын арасындагы аскерлери да. Адамдарды ыймандан, исламдан чыгарууга чакырат да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, кимде-ким сыйкырчы менен, көз ачык менен айланыша турган болгон болсо, ага ахиретте эч кандай насиби жок да. Бара турган жери түптүз тозок да. Ошон үчүн алымдар айтат, кимде-ким көз ачыкка жөн эле бара турган болсо, эч кандай ишенбей, айтканына ишенбей жөн эле бара турган болсо, анын 40 күндүк намазы кабыл эмес дейт. Ал эми кимде-ким барып, бир нерсе сурап, ошол айткан нерсене ишене турган болгон болсо, пайгамбар хадисте "Факад кафара бима унзила ала Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам" дейт, мага түшкөн Куранга, шариатка кафир болгон болот дейт. Ыймандан, исламдан чыгып кетет да. Көрсөбү? Ошон үчүн көз ачык, сыйкырчы, бүү бакшы жана башка көп деген мындай айтымчылардан, шайтандын желеттеринен, аскерлеринен өтө алыс болушуңар керек да. Өтө алыс болушуңар керек. Жана ошондой эле бизде ширктердин түрлөрүнөн жамандыкка жормай бар, жолуңду жумушка барасаң, мышык кесип кетсе, ой жолум кесип кетти деп жумушуңа барбай арты көстөй айтасың. Эмне үчүн? Себеби сен жүрөгүңдө Аллах сактасын, ошондой ишеним бар да. Ушул мышык жолду кесип кетсе, мен бүгүн жумушум болбой калат. Жумушумда береке болбой калат, ийгилик болбой калат, жаман болуп калышы мүмкүн, же сапарга чыгып бараткан болсо, сапарым жакшы болбой калат деп кандай бир деңгээлде мышык таасир берет деген нерсе бар да. Ошол ишеним ширк да. Ширк. Мурунку учурда арабтар сапарга чыгарды эмнени учурган? Куштарды учурган. Кушту учурган, оң жакка учса, сапарым жакшы болот турбайбы деп сапарга чыгышкан да. Ал эми сол жакка уча турган болгон болсо, куш эмне кылган? Сапарга чыкпай турган болгон да. Себеби бүгүн сапарга чыксак, сапарыбыз ийгиликтүү болбойт экен деп чыкпай коюшкан да. Азыркы учурда кээ бир куштун үнү менен дагы жамандыкка жорушат. Мисалы, кээ бир куштар бар арабтарда. Бизде Кыргызстанда ошондой нерсе барбы жок билбейт экен, бирок өзүңөр түшүнөсүңөр. Арабтарда бир куштар болгон. Ошол куштар келип үйдүн чокусуна конуп туруп сайраганда, адамдарда ушул куш сайрап калыптыр, анда ушул үйдүн ээси өлөт экен деп түшүнүшкөн да. Жамандыкка жорушкан да, көрөм. Ошон үчүн ушул нерсе бизде барбы жокпу? Кээ бирлер мисалы жаман адамдар менен жамандыкка жоройт да. Эртең менен чыгып калса эле, өзү жек көргөн адамды көрүп калган болсо, бүгүн ушул адамды көрдүм, жакшы адамды көргөн жокмун, жолум жаман болот деп турган үйүнө кирип кетет да. Бирөөлөр жаман жаныбар менен чочкону көрсө, кыскасы ар бир адам жүрөгүндө эмне болгон болсо, ошо менен жамандыкка жори берет да. Булардын баары да ширк деп урматтуу. Адамды эч качан мындай бир нерселер жолунан, сапарынан, бирдекеден, жумушунан тыйбаш керек да. Тыйбаш ким ал? Мышык болсо өзүнүн иши менен кетип атат да, туурабы? Өзүнүн рызкын издеп жүрөт. Жана көчкөн болсо, эми каяга удобный болсо ошого учуп берет да ал. Түшүнбөйт да ал. Сен биякта өзүнчө кыйналып атасың.
Алымдар айтышат, адам дейт, Алла асмандан түшүргөн динди таштап кое турган болсо, ошондой төмөн деңгээлге түшүп калат дейт. Көкүрөк жабылып калат да. Биз үчүн бул күлкүлүү болуп атат. Бирок алар үчүн бул деген, ой, айтпа дейт. Бул мазарынан жанынан өткөндө бутуңду жерге тийгизбей өт дейт. Кичине кыймылдап жада калса, оюңда бир жаман нерсе болсо, бул кабыр эс билип коет. Сенин оозуң кышайып калат дейт. Машина менен кетип атканда да балам жайда дейт. Катуураак айдап жүрсөң, сенин адепсиздигинен азыр аарып кетебиз дейт да. Көрдүңөрбү? Ким аварияны ким кылып коет? Теги кылып коюшу мүмкүн деген ишеним бар да. Мына коркуулар. Аллахтан коркпогон адам мына ар нерседен коркулат да. Кабыр эс жатат ал. Мүмкүн мусулман болбосо рахат көрүп атат. Мусулман болбосо эмне? Азабын көрүп атат, фитнасын көрүп атат дегенде, сен биякта жүрүп өзүңчө эмне? Фитналап атасың да. Мына урматтуу туугандар, ошон үчүн ширк өтө коркунучтуу, урматтуу туугандар. Жана ошондой эле ширктердин бири арабтарда кеңири тараган ширктердин бири. Арабтар кезинде өздөрүнүн аталары менен касам ичкен да. Касам ичкен. Пайгамбарыбыз не деп айткан? Кимде ким Аллахтан башка менен касам иче турган болсо, Аллахка шерик кошкон болот деп айткан да, хадистердечи. Ошон үчүн биз Аллахтан башка эч ким менен касам ичпеш керек. Алымдар эмне ширк болот десе, себеби дейт, адамдын жүрөгүндө дейт, баягы мусулмандардын жүрөгүндө Аллах Тааланын орду аябай чоң болгон себебинен адамдар бир мусулмандар маңыздуу нерседе бирөөдү ишендирүү максатта ким менен касам ичет? Аллахтын аты менен касам ичет да. Аллахтын аты менен касам ичи дейт да. Себеби алар алдап аткан болгон болсо, Аллахтын аты менен касам иче албайт да. Түшүнүңбү? Себеби Аллах Тааланы ортого койгондо ал мындай чын айта берет да. Мурунку өткөн замандарда же болбосо азыркы учурда кээ бир адамдар бар дейт алымдар. Алардын жүрөгүндө Аллах эмес, өзүнүн кабиреси, же баланча мавланасы, же баланча шейхи тирүү болсо дечи. Биз Аллах менен касам ичи деп сурансак, алар дейт, баланча шейхтин аты менен касам ичи. Баланча шейхтин аты менен касам ичи десе, иче албагат дейт да. Ага чейин мындай деп айтып аткан дейт. Бирок баланча шейхтин аты менен касам ич деп талап кылганда, жок, анын аты менен касам иче албайм. Мен жөн сени алдап аттым эле деп чын айта берет дейт да. Карала, сени ошол кабыр ээси же баланча шейхи анын жүрөгүндө аябай чоң да. Жада калса, кээ бир адамдар ошондой бир чынын айтпай атканда, баягы кабыр ээсинин астына барып туруп, касам иччи ушунун кабырынын астына дегенде баягы чынын айта берген дейт да. Коркупчу. Жок, иче албайм мен, жалган айтып койдум эле сага депчи. Себеби алардын жүрөгүнө кирип кеткен дейт да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, ширктин түрлөрү көп да. Ширктин түрлөрү көп. Өтө көп. Жана ошол ширктердин бири Пайгамбарыбыз саллаллаху хадистеринде ахваф алейкум аширк асгар деген да. Мен силерге корккон нерселердин эң коркунучтуунун бири бул кичинеге ширк деген да. Сахабалар, Аллахтын элчиси, ал кичинеге ширк эмне дегенде, ар-рия, ал эл көрсүн, эл уксун үчүн кылган амал дейт да. Бул кичинеге ширк албетте бул адамды имандан чыгарбайт, бирок бул эмне? Ошол кылган амалды жокко чыгарат да. Мисалы, кээ бир адамдар намаз окуса, азыр Рамазан келатат, орозо кармаса, жана бир садака берсе, зекет берсе, ким үчүн кылат ушул амалын? Эл көрсүн. Алымдар көптөгөн мисал келтиришет. Ошонун бири баягы мешитке кирип намаз окуйм деп кирсең дейт, жашнакы ыкылас менен киресиң дейт, бирок өзүңдүн бир урматтаган же болбосо бир куда түшөм деген кыздын атасын көрүп калсаң, иштеп жакшы көрүнө турган адамдардын аталарын же кишилерди көрүп калган болсоң, ошол жерден ниетиң бирден өзгөрүп эмне? Ушуга бир көрүнүп коеюнчу эле. Шайтан айтышы мүмкүн да. Как раз сага момент келди депчи. Мисалы, кызын ала албай жүргөн болгон болсоң, удап чыга албай жүргөн болгон болсоң, шайтан келип, мына сага момент болом, колдонуп кал деши мүмкүн да. Анан адатта сен шашып, башып, ушундай бир окуп жүргөн болгон болсоң, ошол жерде эмне? Намазды аябай сулуулап, максатың эмне? Ошол көрсүн үчүн да. Көрдүңбү? Ушул намаз эмне? Күйүп кетет, жарабайт да. Кайта ушул фарызды асыр окуган болсоң, асырды кайталаш керек да. Ыхлас мененчи. Башынан баштап келген болгон болсоң да.
же болбосо намазга киресиң кээде өзүң жалгыз чын ыхластан окуп аткан болосуң, артыңан эшик ачылат да, мешіттин эшиги ачылат, топ бир 10 адам келип артыңан туруп калат да. Өзүң жалгыз окуп аткансың чын ыхластан. Ошондо эмне? Шайтан өзүң кичине Курандан жаттагансың, ошол жерден шайтан көргөзөм ба жаттаганың дейт да. Момент дейт сагача. Кыраатыңды көрсөт дейт да. Үнүңдү ошол жерден бир чыгар дейт да. Анан үнүңдү көрсөтөсүң. Максатың эмне, ниетиң? Ошолго бир көрүнүп коеюн деген максат. Ниет кетти да. Ыхлас болчу, бирок эмне, ошо менен до конца намаздан чыга турган болмосоң, бул намазың жарабайт, кайта намаз бүткөндөн кайта чын ыхластан башташың керек да. Көрдүңбү? Ошон үчүн маселеге урматтуу туугандар, илим керек, окуш керек да. Ширктин түрлөрү көп. Мен кыскача бир 5-6 тан айтып койдум, бирок деген 100 деген, 1000 деген түр бар да. Ал үчүн адам окуш керек. Билбеген адам түшүп кала берет да. Негизи адамдарды исламга чакырганда эң биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ширктен баштаган да. Ал эми кээ бир адамдар мисалы чакырат, жакшылыкка чакырат, жамааттан кайтарат, бирок деген эмне? Эч кандай эмне таухидтен түшүнүү болбошун да. Бир мазарга барып, ошол кабырда жаткан адамдарга ыйлаган апалар бар, аталар бар, билесиңер, а? Эми жанагыны биз өз көз менен көргөн жокпуз. Бирок деген телевизордон көрсөң, баягы апалар, аталар баягы кабырда, баягы кабыр ээсинде дуа кылатканда тилектерин уксаң, эми ыхласына келе турган болсо алардын, ушул дуасы момент кабыл болуп бересиң да. Көзүнөн жаш эле токтобой тамадат. Бир өзүңдүн колуңан келсе бере берейин десең бирдекенчи, сураган нерсенчи. Бирок Аллах Таала ошонун тилектерин береби, кабылдабы? Эмне кабылдайт? Себеби алар эмне? Ниети жакшы болгону менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган ширкке чөтөт да. Ошон үчүн амалдын кабыл болуш үчүн эмне керек? Эки нерсе керек, а? Биринчиси ыхлас, ниет туура болуш керек. Аллах үчүн деп рияга түшүп калбаш керек да. Ширк болбош керек. Экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө келгенде болуш керек да. Ал эми кимде ким ниет туура болуп, бирок бир пайгамбар сүннөтүндө жок бир орозону кармаса, же пайгамбар сүннөтүндө жок бир намаздарды окуса, же пайгамбар сүннөтүндө жок бир бидаттарды кыла турган болгон болсо, Аллах Тааланын астында күнөөкөр болот да. Ал ниети укмуш болсун. Жана аялдыкындай токтой агып турсун. Бизде адамдар көбүнчө эмнеге ишенет? Бирөө чын ыхластан мындай сүйлөп койсо ошо ишене берет да. Тиянда Куран менен шариатка туура келип атабы, келген жокко карабайт да. Себеби шариат билбейт да. Ошон үчүн эмне керек экен? Ыхлас жана эмне? Куран менен сүннөткө дал келиш керек экен, урматтуугандар. Айта турган маселе аябай көп узакка барбай эле коеюн. Аллах Таала иншалла ушул аз болсо деле ушуга амал кылайлы иншалла. Анан тереңирээк, кененирээк кааласаңыздар иншалла биз сабак берип атабыз го. Ошол жака кирип, же каналдарга келип, ошол жактан пайдаларды алып иншалла угуп алсаңар болот да. Намазда жакындап калды иншалла. Аллах Таала маджлиске отурушка береке берип, билбей калган күнөөбүздү кечирип, Аллах Таала бардыгыбызды тавхид ээлеринен, сүннөт ээлеринен кылып, ширктин барлык түрүнөн, жана кичинекей ширктердин риялардын баарынын түрүнөн сактап, Аллах Таала бизди бейишке, ыймандын үстүндө, бейиштин эң бийик даражасы Фирдаус бейишине эсепсиз, азапсыз киришти насип кылган болсун да. Баракаллаху фикум.